Жаш спортчу Шамиль Тажибаев Макаода өткөн дзюдо боюнча эл аралык мелдеште коло медаль жеңди. Аны Баткен районунун акими баш болгон жетекчилер, жакындары жана жергиликтүү тургундар салтанаттуу тосуп алышты. Сага ушунча адамдардын атынан ыраазычылык билдирип, башыбызды тазим кылып, ушу биздин кыргызыбыздын желегин желбиректен үчүн сага чоң ыраазычылык айтабыз. Аны эми жалпы элибизге айтып коеюн. Тажибаев Шамиль бул биздин Самаркандектен чыккан кулунубуз. Баткен районунан, Баткен жергесинен биз өтө сени менен сыймыктанабыз. Мындан ары дагы ийгиликтерге жете бер. Олимпиаданын медальдарын алып келгенине биз баарыбыздан ушакта тилектешпиз. Шамиль Тажибаев Макаода өткөн дзюдо боюнча эл аралык мелдеште жаштар арасында 90 килограмм салмак категориясында күч сынашып, атаандаштарын жеңип чыгып, коло медальга ээ болду. Спортчу бул жеңиши менен Кыргызстандын намысын коргоп, Баткендин спорт тарыхына дагы бир ийгиликти жазды. Элим үчүн, ата-энем үчүн баарыңыздарга рахмат айтам. Бул Аллахтын каалоосу менен болду. Бизге кошкон мээнетин төгүккөн баардык демөөрчүлөргө жана менин жеке башкаруучума Жолдошбек агайыма терең ыраазычылык билдирем. Жана Кытай боюнча ал жакта соперниктер күчтүү болду, бирок мен аракетим кылдым. Ал жактан соперниктер менден 2 эсе чоң болду. Мен ага карабастан аларды жеңишке аракет кылдым. Ошонун аркасынан могу коло медалды алып келдим. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын алкыш барагы менен сыйлансын. Салтанаттын жүрүшүндө спортчуга Кыргыздын улуттук чепкени жабылып, анын ийгилигине салым кошкон машыктыруучуларга жана колдоочуларга ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Шамилдин ийгилигинин артында көп жылдык машыгуу, тартип жана машыктыруучуларынын эмгеги турат. Анын устаты бул жеңиш Самаркандек айылындагы дзюдо мектебинин үзүрүлүү ишинин жыйынтыгы экенин айтат. 4 жылдан бери ушу Самаркандекте жаштар менен машыктырып эмгектенип келебиз. Азыр мына биринчи эң чоң мелдештерде Кубок Азияда биринчи жетишкендигибиз болуп атат. Кудай кааласа бул жетишкендик балдарга түшө кетти деп эсептейм. Башталышы иншаллах. Кытай өлкөсүнүн Макао шаарында болгон Кубок Азияда Тажибаев Шамиль 3-чү орунга ээ болуп, коло медалны Кыргызстаныбызга алып келип турат. Эл аралык мелдештеги ийгилик Баткендеги жаш спортчулар үчүн чоң дем болуп, дзюдо спортунун өнүгүшүнө салым кошту. Жеңүүчү алдыда боло турган эл аралык мелдештерге даярдык көрүп, өлкө намысын дагы бир баскычка жогорулатууну максат кылууда. Шарлота Эшматова, Жанболот Шакиров, жаңылыктар.